Assalomualaikum. Bugun sizlar bilan chog'i tvorожный pirog жасайлы. Бұл жерде жұмыртқа, сахар, ванилин, сметана 100 грамм, масланы ерітіп алдым. Қаласаңыздар жұмшақ комнатный температурада да болса болады. Аралаштырғанда бірдей масса болуш керек. Разрыхлитель, андан кейін унды алдын ала еліп алғанымдағы екіге бөліп қамыр жуырып алдым. Жұмшағы ошол учурда қолға жабышпай тұрған қамыр болады. Қамырыбызды морозилкада 15-20 мүнөткө, же болбосо холодильникте жарым саат, 1 саатка дейін тыңдырып койсок болот. Қамырыбыз аябай песочный болот. Сразу эле пергаментный бумагага жайып алсаңыздар ыңгайлуу болот. Бышыра турган листибиздин формасын берип, чекелерин оңдоп тегиздеп алабыз, кооз чыгыш үчүн. Қамырын алдын ала жасап морозилкада тоңдуруп сактасаңыздар да болот, же болбосо холодильникте. Бортиктерин тегиздеп алдым бул жерде. Бир жасап көргөндөн кийин сөзсүз түрдө үй бүлөңүзгө жагат, андан кийин да жасап жейсиздер. Бул жерде творогдун жөнөкөй творог, сахар кошуп, даамын көрүп, өзүңүзгө ыңгайлуу болгончо сахар кошобуз. Андан кийин даамына бир аз даам бериш үчүн ванилин, жумурткадан бирөөнү кошуп аралаштырып алабыз. Вилка менен ушундай узор калтырабыз дагы, начинкабызды тегиздеп салып алабыз. Азыраак алып койгон камырдын бөлүгүн жайып, бетине узор салып алсак болот, өзүбүз каалагандай кылып. Мен бул жерде классический эле узор жасадым дагы. Андан кийин плунжер бар эле, ашкан бөлүгүн плунжер менен снежокторду жасап кооздоп койдум. Духовканы алдын ала тамызып коебуз. Бетин болсо жумуртканын сарысына бир аз сүт же суу кошуп, жылток менен сүйкөп чыгабыз. Сөзсүз түрдө жасап жеп көрүңүздөр. Даамында чында аябай сонун болуп чыгат. Жасагандан кийин результаты менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Белгилегенди унутпаңыздар. Аябай кооз, даамдуу пирог болуп даяр болду.